Намазда турган учурда 3 нерсеге өзгөчө көңүл бөлүшүбүз керек. Ар бир намазда. Парыз намаз болсун, сүннөт намаз болсун, мустахаб намаз болсун, айырмасы жок. Ар бир намазыбызда ушул 3 нерсеге өзгөчө көңүл бөлүшүбүз керек. Намаздын башынан аягына чейин. Аллаху акбар деп такбир айтып, анан намазыбызды окуп тет салам бергенге чейин ушул 3 нерсеге өзгөчө маани берип, өзгөчө көңүл бөлүшүбүз керек. Эмне үчүн? Анткени урматтуу мусулман бир туугандар, эгерде бул 3 нерсеге көңүл бөлүнбөй кала турган болсо, же толук көңүл бөлүнбөй кала турган болсо, анда же намаз болбой калат, же болбосо намаз толук сооптуу болбой калат. Толук болбой, сооптуу болбой калат. Биринчиси ал-ихлас. Ыкыластуулук. Намазга турганда мусулман пенде ыкыластуулук менен турусу керек. Ыкыластуулук деген эмне деген? Wa huwa an yakuna qasdul abdi min salatihi talaba mardati rabbih subhanahu wa ta'ala. Ыкыластуулук деген бул пенденин ошол намаз окуусунан максаты Раббисинин ыраазычылыгын талап кылуу болушу керек. Мен Раббимдин ыраазычылыгына жетейин деп аракет кылып атам, Раббимдин ыраазычылыгын каалайм деп ушундай ниет менен турушу керек намазында. Жана ва махаббатаху лаху, жана момундун, пенденин ошол намазга туруусунан максаты Раббисине болгон сүйүүсүнөн болушу керек да. Раббисин жакшы көргөндүктөн намазга туруп аткан болуш керек. Мына ушундай ыкыластуулук болушу керек. Вамтисала амрихи, жана мен намазымды окуп аткандан максатым Раббимдин буйругун аткарып атам деген максат болуш керек. Раббимдин буйругун аткарып атам деп ошондой ниет менен турушу керек. Мына ушул биз айтып аткан маанилер, мына ошол жанакы 3 өзгөчө маани бериле турган нерсенин биринчиси ыкыластуулукка кирет. Мен Раббимдин буйругун аткарып атам деген ниет болуш керек. Себеби Алла субханаху ва таала намазды бир күндө ар бир күнү окула турган 5 убакыт намазды ар бир адамга, ар бир мусулманга парыз кылган. Ар бир пендеге парыз кылган. Жана вабтигаа вajhi раббихил а'ла. Жана ошол намазынан максат Раббисинин ыраазычылыгына жетүүсү болушу керек. Махаббатан лаху, Раббисин сүйгөн абалда. Ва хауфан мин азабихи, жана Раббисинин азабынан корккон абалда. Мына ушундай абалда турушу керек да. Мына ушул ыкыластуулуктун маанилери. Алла субханаху ва тааланын ыраазычылыгына жетүү, анын буйругун аткаруу максатында, анын алдындагы соопторду үмүт кылган абалда, жана анын азабынан корккон абалда туруу. Бул биринчи нерсе. Экинчиси ал-мутабаату вал-иктида. Биз намазыбызда өзгөчө көңүл бөлүшүбүз керек болгон 3 нерсенин экинчиси бул эмне деп атат? Бул намазыбызда пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга ээрчүү. Намазыбыздын ар бир аракети пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтүнө төп келиши. Пайгамбарыбыздын сүннөтүнө ылайык болушу. Мына ушул экинчи өзгөчө көңүл бөлө турган нерсе. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бизге өзүнүн ишенимдүү хадисинде айтып койгон: "Соллу кама раайтумуни усалли". Менин кандай намаз окуп атканымды көрсөңөр, дал ошондой намаз окугула деген. Себеби мусулман адам эч бир пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын намаз окуу тартибин үйрөнбөсө, намазынын сыпатын үйрөнбөсө, өзү бирөөлөрдөн көргөндөй эле окуп жүргөн болсо, ал адам
ката туура эмес кылып намаздын түркүктөрүн талап кылына турган нерселерин, важиптерин туура аткарбай, анын намазы намаз болуп эсептелбей калат. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам азыркы хадисинде айтканыбыздай, менин кантип намаз окуп атканымды көрсөңөр, дал ошондой намаз окугула деди. Демек биз экинчи өзгөчө көңүл бөлө турган нерсебиз бул эмне экен? Биздин намазыбыздын пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын намазына дал келүүсү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын намазына төп келүүсү. Бул экинчи өзгөчө көңүл бөлө турган нерсе. Ал эми үчүнчүсү, бул акыркысы, бул ошол урматтуу мусулман бир туугандар, ал-ихсан. Адам намазында ихсан деген даражада, ошол даражаны карманып намаз окуусу. Ихсан деген эрежени, ихсан деген даражаны карманып намазында туруусу. Ал-ихсан деген эмне деген? Ал-ихсан деген бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын Жибрилдин хадисинде айтылгандай, ан та'будаллаха кааннака тара. Сенин хадисте айтылып атат. Ихсан деген эмне деп айтылганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол хадисинде айтып атат. Ихсан бул сенин Раббиңди, Аллахты көрүп турганыңдай ибадат кылууң. Фа иллам такун тараху фа иннаху ярак. Эгерде аны көрүп тургандай ибадат кылууну өзүңө алып келе албасаң, андай сезимде, Аллахты көрүп тургандай ибадат кыла албай жаткан болсоң, анда эмне деп атат? Анда сени Аллах көрүп тургандай ибадат кылууң. Мына ушул ихсан. Көрдүңүздөрбү, урматтуу мусулман бир туугандар, биз намазыбызда өзгөчө көңүл бөлүшүбүз керек болгон 3 нерсени. Үчүнчүсүн эмне деп атабыз? Бул ихсан даражасын карманып намаз окуу. Бул ихсан дегенде айтканыбыздай, биз намазыбызда турганда биздин Раббибизди көрүп тургандай намаз окуубуз да. Аллахты эгерде көрүп турсак, кантип намаз окуйбуз? Берилүү менен, хушу менен, намазды ушунчалык кооздоп, тартиптери менен толук окуйбуз да. Керек болсо кийинген кийимдерибизге чейин карап, тазаланып туруп анан окуйбуз да. Себеби биз Алла субханаху ва тааланы көрүп турабыз анын алдында. Ошон үчүн ушундай сезимде окуйбуз. Эми биз ал затты чыныгы көзүбүз менен көрбөсөк дагы, бирок намазыбызда ушундай сезим менен турушубуз керек. Аллахты көрүп тургандай. Муну ихсан деп айтабыз. Муну ал-ихсан деп айтабыз арабча. Кыргызча биз Алла субханаху ва тааланы күзөтүп тургандай, же болбосо бизди күзөтүп турат деген ушундай бир сезим менен намазда туруубуз. Мынакей урматтуу мусулман бир туугандар, биздин намазыбызда, ар бир намазыбызда көңүл бөлүшүбүз керек болгон 3 нерсе. Биз кыскача гана токтолдук да, баарыбызга түшүнүктүү болушу үчүн. Бул ошол демек жыйынтыктап айтабыз. Биринчиси ыкластуулук менен туруу. Анын маанилерин кыскача болсо да баяндадык. Ал эми экинчиси эмне? Намазыбыздын ар бир аракетинде, ар бир нерсесинде пайгамбарыбызга ээрчип намаз окуу. Экинчи көңүл бөлүшүбүз керек болгон нерсе. Ал эми акыркысы, үчүнчүсү эмне? Ошол намазыбызды окуп атканда башынан бүт 3 шартта тең, бул 3 нерседе тең, башынан аягына чейин көңүл бөлүшүбүз керек да. Ушул азыркы биз айткан 3 нерсеге. Үчүнчүсү эмне деп атабыз? Ал ошол намазыбызда турганда Алла субханаху ва тааланы көрүп тургандай ибадат кылуу.